Садыр Жапаров ушул жумада жаңы унаа менен келди. Бул 223 кузов базасындагы жаңы муундагы брондолгон Mercedes. Ал 21-жылы гана сатыкка чыккан. Минималдуу баасы 550 000 евро же 50 миллион сомду түзөт. Люкс комплектациясы болсо баасы 1,5 миллион долларга чейин жетет. Президенттин кортежинде жаңы 600-чү Lexus дагы бар. Lexus'тун мындай брондолгон версиясынын баасы 300 000 доллардан же сом менен эсептегенде 27 миллион сомдон башталат. Буга чейин Садыр Жапаровдун кортежинде жаңы брондолгон 300-чү Toyota'лар, атүгүл брондолгон Maybach дагы бар болчу. Бирок алар Садыр Жапаровго аздык кылган сыйт. Бардык нерсенин чеги бар. Байсалов жакырчылык синдромунан арылдык деп жатат. Бирок бүгүнкү күндө бийликтегилер гана жакырчылык синдромдон арылууда. Ал эми ар бир 3-чү кыргызстандык жакырчылыктын чегине жашап жатканда өлкө жетекчилиги белин бекем буй турчу кези эле. Калктын эсебинен курулган хан сарай, сатылып алынган учактар, кымбат учууларга күбө болуп жатабыз. Ар бир машина бир балабакча курууга жетмек. Мектептерде окуучуларга окуу китептери жетпей жатканын да унутпашыбыз керек. Ушунун баарын эске алганда, бул кадимки кылмыштуу ысырапкорчулук. 22 октябрда кечки 6:30 Ноокат районунун тургуну Азамат Жапаров бир видео жарыялаган. Анда бузулган жол көрсөтүлөт. Азамат жолдун жаңы салынганын жазган. Башкача айтканда, жолду курган компанияга наразычылыктар бар. Бирок кечки саат 9-га жакындап калганда аны кармап жатышкандыгы тууралуу видео жарыялайт. Кийинчерээк комментарийлерге Азаматтын апасы баласын 48 саатка камакка алышканын жазат. Азаматка кытайлык цемент заводунун алдындагы митинг учурунда массалык башаламандыкка чакырган деген айып тагышкан. Кызыгы, митинг июлдун аягында болгон эле. Бул жерде көңүл бура турчу негизги нерсе эмне? Азамат Жапаров деги президентти сындаган жок. Анан аны доканцылардын катарына да кошсо болот. Камакка алынуусунун чыныгы себеби анын башка видеосу. Ал видеодо Азамат Ноокат РОВДнын башчысын милиция кызматкерлерин ремонтник катары колдонуп жатат деп айыптаган. Бул жерде начальник милиции бүт участковыйларды топтоп 40 күндөн бери ушу рабочийлерди участковыйлар иштеп атат. Бул РОВДнын башчысынын Азаматтан өч алуусу. Ага көрүп ини өсөт демекчи министрлер менен президент журналисттерди жана сынчыларды түрмөгө отургузуп жаткандан кийин эмне үчүн РОВДнын башчысына болбосун деди окшойт. Түндүк Кореяга кош келиңиз. Жогорку кеңеште жала жабуу жана мазактоо жөнүндө мыйзам кабыл алынууда. Мыйзам долбооруна ылайык сизди мазактап жатканын сотто далилдөөнүн кажети жок. Муну Маданият министрлигиндеги чиновник чечип калат. Бул мыйзам долбоорун биринчи окууда Ата журт, Ишеним, Ынтымак, жада калса Ыйман Нуру фракциялары колдоп беришти. Ал гана эмес, Медералиев сыяктуу прогрессивдүү депутаттар да макулдугун беришти. Эгер сизге жала жабылып же мазактоого кабылсаңыз, соттор бар. Жарандык кодекс бар. Ал эми бул сын айткандарды сотсуз эле куугунтук кылуу. Саясат жөнүндө элдер шыбырашып калышты. Жакында жактырбай карап койгон үчүн да айып пул салып, отургузуп башташат. Жөн койсо. Экранда мындай маскара мыйзамга добуш берген депутаттардын тизмеси. Бул калктан бийликти коргогон кезектеги мыйзамдардын бири. Тескерисинче адамдарды кара ниет чиновниктерден жана погончон карышкырлардан коргогон көптөгөн мыйзамдар болуш керек эле. Жагымдуу жаңылык. Биздин иликтөөчү журналист Айке Бешикеева дагы бир эл аралык Free Press Award сыйлыгын алды. Ал жылдын мыкты жаңы журналисти наамын жеңип алды. Экинчи сыйлыкты египеттик фотограф Палестинадан таткан фотобаяндары үчүн алды. Бул Айке алган экинчи сыйлык. Сентябрда ал ири эл аралык
People in Need uyumunun сыйлыгын жеңүүчүсү болду. Айке 9 айдан ашык СИЗОдо отуруп чыкканын эске салабыз. Ленин сотунун судьясы Кылычбек Истапкуловдун чечими менен Айке Бейшикееваны жана Актилек Капаровду күнөөлүү деп таап 3 жыл пробация берди. Ал эми Махабат Тажибек кызы менен Азамат Ишимбековго 6 жана 5 жылдан реалдуу абак жазасы берилди. Соттун чечими дээрлик бардык укук коргоо уюмдары мыйзамсыз деп таап, журналисттерди куугунтоону токтотууна талап кылышууда. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатса да, биз ишибизди улантып, жаңы бийиктиктерге жетип жатабыз. 4-чү бийликтин өкүлдөрү катары биздин милдетибиз ысырапкорчулук болуп жатса, биздин жарандарды кысымга алып, кээ бир адамдардын жана компаниялардын пайдасы үчүн бүтүндөй калктын жыргачылыгын тобокелге салып жатышса, ал маалыматты элге жеткирүү. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Каналдарыбызга катталыңыз жана бизди Patreon аркылуу колдоңуз. Кайрадан жолугушканга чейин. Kızık жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштады. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло.